Салам достор, менин каналыма кош келдиңиздер. Бүгүн сиздер менен хит торттордун бири Whoopie Pie тортун даярдайбыз. Камырын даярдагандан мурун биз пергамент кагаздарыбызды даярдап алабыз. Ушундай 24 диаметрлик форманы алып, астыңкы бөлүгүнө пергаментти коюп, үстүнкү бөлүгү менен кысып, формасын чыгарып алабыз. Бизге 4 пергамент кагазы керек болот. Эң биринчи сары май менен шоколадыбызды микроволновкада же водяной баняда эритип алабыз. Шоколадды эритип жатканда аралаштырып турууну унутпаңыздар. Мынакей достор, биздин шоколадыбыз эрип даяр болуп калды. Эми камырын жасаганга киришебиз. Кургак идишибизге бөлмө температурасындагы 4 жумуртканы салып, кум шекерди аз-аздан кошуп отуруп, кум шекери эригенче жакшылап миксерлеп алабыз. 3-4 минутта миксерлесеңиздер болот. Аппак болуп көрүп, биздин жумурткабыз ушундай масса болуш керек. Эритип алган шоколадыбызды жумурткалуу массабыздын үстүнө куюп, 2-3 минуттадай миксерлеп алабыз. Кургак ингредиенттерибизди аралаштырып алабыз. Электин ичинде un, мен үстүнө какао жана разрыхлитель салып, жакшылап аралаштырып алдым. Массабыздын үстүнө 2-3 бөлүп кошуп отуруп миксерлеп алабыз. Миксерлегенде биринчи ушинтип жакшылап аралаштырып алыңыздар. Андан кийин миксерлейбиз. Ошондо un жан-жагына чачылбайт. Мен унду 2 бөлүп кошуп алдым. Мынакей достор, бизде ушундай масса даяр болду. Камырыбызды жана даярдап алган пергамент кагаздарына 3-4 кашыктан салып отуруп, кондитерский лопатканын жардамы менен тегиздеп жайып чыгабыз. Пергамент кагаздарын камырды даярдагандан мурун алдын ала даярдап алыңыздар. Себеби ысык шоколад кошулган үчүн камыр коюланып кетет. Коюлаганда жайган бир аз кыйыныраак болуп калат. Даярдап алган корушторубузду 180 градус духовкада 5-7 мүнөт бышырып алабыз. Корушторубуз бышып чыкты. Эми столдун үстүнө тегиз жерге баарын толуктай муздатып алышыбыз керек. Эми кремибизди даярдайбыз. Ал үчүн идишибизге творожный сыр, маскарпоне жана муздак сливкини куюп, үстүнө сахарная пудраны кошуп, баарын жакшылап миксерлейбиз. Торттун кремине колдонулган ингредиенттердин баары муздак болуш керек. Бир түнгө холодильникке салып алыңыздар. Ошондо торттун креми коюу, жакшы крем чыгат. Сливкинин майлуулугу 33-35% болуш керек. Мен бүгүн 36% сливкини колдондум. Торттун креми коюу болуп чыкканы жакшы. Ошондо шариктерди чыгарганда жан-жагына агып кетпей, торттун формасы да жакшы сакталат. Кремибиз даяр болду. Менде Whoopie Pie'дин шариктерин чыгарууга арналган ушундай насадка бар, номер 807. Насадкабызды кондитерский мешокко салып, үстүнө кремдин бир бөлүгүн салып алабыз. Менде ушул рецепт менен 1,5 килограмм крем чыкты. 500 граммын салып даярдап алдым. Эми тортубузду жыйнап баштайбыз. Подложканын астына бир аз кремди жагабыз.
Үстүнө биринчи коржду коюп кичине басып алабыз. Видеодо көрсөтүлгөндөй кылып торттун шариктерин чыгарып баштайбыз. Тортты биринчи жасаган кезде шариктер бирден чыкпашы мүмкүн. Бирок акырындап колдоруңуздар көнүп калат. Калган кремди ортосуна салып, кондитерский лопатканын жардамы менен же кашыктын жардамы менен жакшылап жагып алабыз. Торттун экинчи коржун койгондо шариктерди чыгарып жатканда көңүл буруңуздар. Бир шариктин үстүнө экинчи шарик дал келүү керек. Көңүл бурсаңыздар, мен корждорду тескерисинен коюп жатам. Ошондо тортубуз тегиз чыгат. Мен акыркы 4-чү коржун койдум. Эми тортубузду холодильникке 1-2 саатка коюп алабыз. Торттун үстүнө шоколаддуу ганаш жасайбыз. Ал үчүн бизге сливки жана шоколад керек болот. Экөөнү микроволновкада жакшылап эритип алабыз. Торттун үстүнө шоколадыбызды куябыз. Жана кондитерский лопатканын жардамы менен чекелерине агызып, тегистеп жагып чыгабыз. Торттун үстүн өз каалоолоруңуз боюнча коздосоңуздар болот. Мен бүгүн Орео печеньясы менен малина коюп коздодум. Биздин Happy Pie тортубуз даяр. Сиздер менен болгон Динара.